Кайрадан мен Чынара мугалим, өспүрүмдөрдүн түрү тренери. Бул менен көп жыл мурдараак 2000 канча чеккен бир иш кылса 2010-12-13 жылдарда сабагым болсо керек. Ошондогу колдонгон ыкмалар менен бөлүшкүм келип атат да сиздер мененчи. Мында сабактын башталышында прикольный кыска 1,5 мүнөттүк тамашалуу күлкүмүштүү бир тоок менен аялдын ошол видеону таппай калдым да, ютубтан скачать эткен болчумун. Жумуртка талашкан мультиги бар да. Тоок ушунчалык жумуртканы талашат, аял да жумуртканы талашып өзүнүн баласына бышырып бермекчи болуп талашат да. Анан бул жерде энелердин таймашы кетет да. Эне баласына тамак кылып берем деп аял талашат. Тиякта тоок эне жумурткасын, ал жумуртка анын баласы да ошентип талашат. Экөөнүн согушу болот да. Күлкүмүштүү, тамашалуу, өтө сонун мультик да. Анан акырында тоок эне жеңет да. Анан ошол мультикти көрүп балдар ха деп күлүп жыргап алышат дагы. Анан достор, бүгүнкү мультик кандай болду? Бүгүнкү биздин тема энелик, сезим деп теманы менен мультикти ассоциациялап байланыштырганмын. Максатын түшүндүргөнмүн. Андан кийин тапшырмаларды проект түрүндө тапшырма берилген эле. Ошолорду сурап алганмын. Проектти дагы мисалы үчүн чыгармачыл балдар, ойлоп тапкычтар, патриоттор деп бөлүп туруп, Осмоновдун ата журтунчу. Сиздер дагы ушундай топторго каалагандай аттарды коюпчу билсеңиздер керек. Ата журтту символ менен чагылдыруу. Ата журтту символ менен чагылдыруу биринчи топ. Демек мекенди кандайдыр бир символ менен чагылдырып тартып келесиңер, символ менен байланыштырып бересиңер деген тапшырма болгон. Экинчиси, ата журтту жандуу зат менен салыштырууга дегенмин. Бул ойлоп тапкыч да, жандуу зат менен салыштырууга дегенмин. Чыгармачылдарга символ менен салыштырууга дегенмин. Патриотторго ата журтка кантип кызмат кыламын деген тапшырма бергенмин. Алар 3 мүнөттөн өздөрүнүн тапшырмасын презентация кылып беришкен. Анан жаңы тема түшүндүрүлүп кеткен. Жаңы сөздөр менен концептуалдык карта аркылуу жаңы сөздөр менен иштөө болгон. Анан топтор чыгарманын негизинде бири-бирине мындай суроо бергиле. Оригиналдуу суроого баа коёмун деп тапшырма берет элем дагы. Суроо берүү жөндөмүн өнүктүрүүгө багытталат элем, мындай басым жасагам да бул сабакта. Мисалы, канчанчы жылы болгон деп баягы жабык типтеги суроолорду беришет го. Чыгарманын автору ким? Бул чыгарманы окудуңбу? Канчанчы жылы сыйлык алган деген жабык типтеги суроолорду кабыл кылбайт элем дагы. Оригиналдуу суроолор дейт элем дагы. Ошол чыгармадан баягы проблеманы көтөргөн, ой жүгүртүүгө багытталган, сезимге таасир эткен, сен ордунда болсоң эмне кылмаксың, биздин жашообуздагы баалуулугу, таасири, идеясы, көтөргөн көйгөй деген сыяктуу суроолорду берген балдарга ким 3 суроо берсе 5 коем. Ким 2 суроо бере алса 4 коем деп критерийди айтып алып туруп, эме кылганымда, тапшырма койгонумда балдар оригиналдуу суроо беришке аракет кылышат. Ошондой эле мисалы үчүн деңгээли орто балдар 2 суроо таба алса, аларга 5 койсоңуз болот. Деңгээли жогору балдарга 4 суроо бере алса 5 койсоңуз болот. Ал эми деңгээли жогору бала 2 эле суроо берип, мисалы үчүн бала да эле менсинип, текеберленип суроо бербей отуруп алса 4 же бирнеке деген баа коюп койсоңуз, эмнеге десе, анткени сен деңгээлиң жогору болуп туруп, мисалы үчүн Асан деп коелук. Асан, мен ушинтип айтар элем да, Асандын деңгээлинде 2 эле суроо бергени жакшыбы? Асандын деңгээлинде ушундай эле суроо бере алабы десең, жок эже, жок деп айтышат эле да. Демек, Асандын деңгээлинде боло алган жок деп ошентип айтат элем. Ошентип суроо берүү жөндөмүн өнүктүргөн суроо жооп сабактарды кылганмын. Багындай жабык суроолорду кабыл кылбайм, өтпөйт деп айтат элем. Бирок ошол туура эмес суроо бергендиги үчүн 2 же начар деп баалабайт элем. Анткени эгерде ошол туура эмес жооп берсе, туура эмес жооп бердиң деп төмөн баа койчу болсоңуз, балдар аракет кылгандан коркуп калат. Туура эмес жооп бергендигим үчүн баа койбойм,
туура жооптордун балын эсептейм десеңиздер, активдүү болот, ката кетирүүдөн коркпойт. Негизи балдарды биз ката кетпегенге үйрөтсөк, ойлонууга, катасынын үстүнөн иштөөгө үйрөтсөк, жашоодо өтө пайдалуу экендигин билсеңиздер керек. Анан кийин ушул рефлексияга элестетем, угам, сезем, чыгарманын идеясынан көз алдыма элестеттим, сезимдер пайда болду, жыйынтыкка келдим деген сыяктуу түшүнүктөр менен баягы сабакты жыйынтыктап алат элек. Ушундай критерийлер негизинде баа коем деп айтканмын. Албетте бул мезгилде мен баягындай балдардын деңгээлине жараша баалууну колдонгон эмес элем. Ушундай. Эми кийинки сабагым 3 мээрим. Асанбек Стамовдун 3 мээрим 11-класстарга өткөн ачык сабагым. Бул дагы 2007, 2018, 2018-жылы өтүлгөн ачык сабагым. Чыгарманын башталышында, сабактын башталышында балдарга ушундай суроо таштагам да. Ойлонгула деп сабактын кириши менен эле айтканмын. Эмне үчүн кыргыз адабиятында жылан, ойлонгула, жылан образы берилет, жыландар берилет. Башка адабияттар дагы мисалы үчүн предметтер аралык байланыштуу кылыпчы. Орус тилинен, англис тилинен жана башка адабиятта немелерде дагы ушундай немелер барбы? Жылан туурасында, жылан жаатта чыгармалар барбы? Болсо кайсы чыгармаларды билесиңер? Биздин адабияттагы жылан образы менен башка элдин адабиятындагы жылан образдары окшоштуктары, айырмачылыктары барбы деп сураганымда, анан предмет аралык байланышып кетип, ооба орус элинде мындай, англис элинде мындай деп анан балдар укугандарын айтышат, же болбосо окуган чыгармаларын айтышат, же болбосо азыркы балдар анчейин деле китеп окубайт. Ну, мектептик программасында окуган чыгармаларын айтышы мүмкүн, бирок жылан жаатта көргөн мультиктерин, кинолорун деле сурап койсоңуз болот, чоң класс болсо деле. Анан мынтип сураганмын, бул жерде жазылбай калыптыр. Эмне үчүн бул чыгармада негизи жашообузда жыландын образын аялдар менен байланыштырат, кандай тиешеси бар дегенди 11-класстар аябагандай күлүшкөн, аялдар кобра болот, андай мындай болот деп күлүшкөн. Туура эмне үчүн ошол аялдарды ошол жылан образына салыштырышат деп сураганмын. Анан балдар кызыгуу менен талкуулап жооп беришкен. Жыландын плюс жактарын, жылан образынчы, аялдын жылан образын, минус жактарын айтышкан. Жылмай, эркелеп, урчакка кирип, мындай сыйпаңдап, жырмашып, ушундай деп анан тили уу деп ошентип бул жерде сынчыл көз караш кеткен да. Андан кийин үйгө тапшырма берилген, үйдө тапшырмадан жаңы сөздөр жана тексттер менен иштөө болгон. Андан кийин баягы чыгарманын эме деп койт, ичинен баягы таасирдүү тексттерди алып чыгып, демек адам баласы үчүн 3 мээрим бул эмне экен деген сыяктуу суроолорду мындай таштаганмын. Мындайча айтканда, чыгарманын эң баягы орчундуу, көйгөйдү көтөргөн фразаларын же болбосо подтекстер дейбизби, же кыска атырбык үзүндүү тексттерди алып ушундай кылып колдонгонмун. Андан кийин чыгармадагы негизги тематикалар деп схемалар менен түшүндүргөнмүн. 3 мээрим адам темасы камтылган, энелик сезим камтылган. Жок, энелик мээрим экен да, мен тосуп калдым. Энелик мээрим камтылган, адам темасы камтылган, сүйүүдөн айрылуу, сүйүү темасы, жок, сүйүүдөн айрылуу, айрылуу, ажырашуу темасы, чоордун мукамини сүйүү темасы. Чыгармада негизинен ушул тематика камтылган деп жалпы чыгарманы мындай системага салып бергенде балдарда түшүнүк мындай топтолот да, мээсинде бир мындай бекемделет. Анан деген пайда болот. Анан далил деп койсоңуз болот, балдардан сурап, мисалы үчүн адам темасына
кайсы маселеди көтөрүп чыкты, кайсы көйгөйдү көтөрүп чыкты, энелик мээрим темасында кайсы көйгөйдү көтөрүп чыкты деп далил фактылардан сурап алсаңыз болот. Андан кийин турмуштун ак карасындай болгон бул белги деп сураганмын да. Турмуштун ак карасындай болгон бул белги. Бакалбай чалды эмне үчүн Инияндын кара белгиси жагына койдум, Чордун мукамынын эмне үчүн ак белги жакка койдум. Эмне үчүн Бакалбай чал кара, бул жерде терс каарман болсо дагы анын ичинде ак бар. Бул ак Бакалбай чалдын кайсыл мүнөзү? Бакалбай чал эмне үчүн кара образга келип кетти? Кара образга келип кетишине кандай себептер, факторлор болду? Чордун мукамөнү. Чоор бул адамды ушунчалык мындай элжиреткен чыгармада адам мындай таасири жашоого үмүт байлаган, сезим тартуулаган, шык берген ак түстө болду да. Бунун эмне үчүн ичинде кара бар? Эмне үчүн кара болду деп сураганымда балдар ошол чоордун үнүнө арбалып тиги жылан кызды сүйүп калып атпайбы, ошол жери минус деп балдар айтышкан. Бакалбай чалдын акырында ошол мен силерди сынаган элем, сүйүүңөр бекемдели деген образ аркылуу аны ак белги койсок болот деп балдар өздөрү айтышкан. Андан кийин чыгармадан видеолорду берип, бул жерге берилбеди. Сабактын план конспектисинде жалаң үй бүлөгө багышталган суроо жооптор болгон да. Бул сабакка директор, лицейдин директору катышкан, ошондой көп мугалимдер катышкан. Темасын мындай проблемалуу суроолор ташталган да. Эмне үчүн бул чыгармадагы эркек күйөөсү аялынын айткан сөзүндө убадасында турбады? Демек, убадасында турбаса натыйжада эмне болот экен? Эмне үчүн аялы жыланга айланды, кайра эмне болуп калды деп ошол анан үй бүлөнүн биримдиги эмнеден турат экен? Бала эмне үчүн мындай болду? Демек, биз үчүн үй бүлө деп жалаң мен азыр конспектимди караган жокмун, ошончо жылдагы мурдагы сабагым үй бүлөгө багытталган жалаң үй бүлөлүк темадагы суроо жооп болгон 11-класстар ажырашуулардын келип чыгыш себебин чыгармага байланыштырып баардыгын айтканбыз да. Анан бир окуучу туруп айткан, көрсө мен бул чыгармадан эже мен өзүмдүн үй бүлөмдү салыштырдым. Көрсө менин атам дагы, апам айтып калат, ушундай убадасында турбаптыр. Көрсө ошол башка каарман дагы ушуга окшош болуптур да, ортодо менин балам мындай болуптурмун да деп ошол чыгарма менен өзүнүн үй бүлөсүндөгү байланышты, окшоштуктарын аябай айтып, ушунчалык сабак жандуу болгон. Демек, 11-класстарга жашоо менен, жандуу турмуш менен байланыштырып, көйгөйлөр, проблемалар, саясат, бийлик, адам темасы, психология, үй бүлө, сүйүү, кесип, заманбап техникалар байланышкан, экономика, акча темасындагылар менен байланыштырып сабак өтсөңүз аябагандай таасирдүү берет да. Мисалы үчүн мен сабакта мынтип баштайт элем да. Киргенде эле, иштен киргенде эле балдар фокус чачырап, бири менен бири ойноп, бири менен бири кубалашып, эркек балдарды билесиздер да, нары бери чуркап аткан болот. Жарымы тура калып салам берсе, жарымы иши жок. Болбосо балдар, эже келди, торгула деп ошондой болушат. Анан кирип туруп оончукпай бир аз жарым мүнөттөй күтүп туруп анан дүйнөдөгү эң баягындай таштандуу мамлекет кайсы деп суроо берсем, не дейсиз дешип анан кийин жооп берип кетишет эле да. Анан дүйнөдөгү эң артта калган мамлекет, дүйнөдөгү эң абасы булганган мамлекет, дүйнөдөгү эң баягындай ажырашуу көп мамлекеттер, дүйнөдөгү эң баланын укуктары корголгон мамлекеттер, дүйнөдөгү эң баягы баласын балдар укуктары бузулган мамлекеттер деген сыяктуу суроолорду бергенимде, глобалдык темаларды бергенимде, балдар неме кылышат да, баягындай шыктанып, кызыгып жооп берип калышат. Ошондой эле баягы сабакта активдүү катышпаган, билбеген балдар деле өз алдынча изденет, окуйт, билет го. Анан ошол балдар деле мисалы үчүн
ошол суроолорго жооп берип калат да. Эже дүйнөдөгү эң абасы таза эмес мамлекет могул, дүйнөдөгү эң мындай болгон мамлекет могул деп жооп бере билет да, башкалары билбеген маалыматты айтып калат да. Анан кадимкиде аларды өзүнө болгон ишеним пайда болот. Анан башкалар унчукпай калат. Анан мен ошол моменттерде сөзсүз кое бербей, сен ушундай изденип турбайсыңбы, сен ушул маалыматтарды кайдан алдың деп баягындай окшотуп мындай комплименттерди айтып коет элем да. Бул демек сабактын киришүү этабында анекдот айтып, юмор айтып, дүйнөлүк көйгөйлөрдү айтып, проблемалуу суроо жоопторду айтып, притчаларды айтып ошондой колдонот элем. Мындай кыска кыска адамгерчилик темасында притчалар барбы, ошолорду айтат элем. Мындай таасирлүү цитаталарды айтат элем. Ошондой кылып анан сабакты баштап алат элек да. Ошол бирок ошол цитата дагы, юмор дагы, эмнеси болсо дагы баардыгы ошол сиздин сабагыңызга байланышкан болгон болсо, эже ошон үчүн жана сабактын башында ушуну айтып аттыңыз беле, деп анан балдар ошентип калышат да. Демек биз мугалимдер тынымсыз изденип турушубуз керек экен да. Мугалим ошон үчүн айтат экен да, мугалимдер эгер изденип турбаса, баягы суусу агып чыкпаган, баягы баткак көлмө, сасыган көлмө сыяктуу болуп калат. Баягы чыттанып акпай туруп калган көлмөлөр барбы, ошондой болуп калат, көпчүк сыяктуу болуп калат. Мугалим тынымсыз изденип турса, шаркырап аккан суудай болот деп айтат го. Ошондой болот экенбиз. Мен ошону менен сиздер менен ачык сааттарымды бөлүштүм. Менин сабактарым прям идеальный, сонун, бир да минусу жок деген ойдон алысмын. Бааны сиздер өзүңүздөр бересиздер, бирок эң мыкты деген бааланган сабактарымды бердим. Ошентсе дагы өзүмдүн окуучуларым арасында, коллективимдин арасында кудайыма шүгүр деп айтамын, баалуу болчумун, сыйлуу болчумун. Ар дайымкы сабактарым жакшы баага татыйт эле. Мен өзүм ушундай нерселерди изилденгенден ырахат алат элем. Менимче ачык сабактарымдын бегиле ушул темаларды көтөрөйүн деген эмелеримдин баарын берип бүттүм окшойт, ооба. Мына ушундай. Так, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге кесиптик ишмердүүлүк, өзүңүздөргө ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Чоң рахмат.